Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу, маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Өзгөндө жашы жетелик кызын зордуктоого шектелип атасы кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка караганда милицияга 17 жаштагы кыздын апасы арыз менен кайрылган. Анда апасы кызын өз атасы зордуктаган деп билдирген. Алгачкы медициналык экспертизанын жыйынтыгында кыз зордукталбаганы аныкталган. Бирок жабырлануучу тарап буга макул болбогондуктан кайра экспертиза дайындалды. Ошондой эле арыз жазган эне менен кызына карата психикалык экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. Бүгүн кылмышка шектелген жарандын баш коргоо чарасы каралат. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши ЭЭП аймагына шекерди импорттоодо бажы алымды убактылуу алып турууну чечти. Бул тууралуу ЭЭПтин маалымат кызматы билдирди. Мындай чечим комиссиянын кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Тарифтик жеңилдик 2021 жылдын 15 майынан 30 сентябрына чейин болот. Арменияга 22,4 миң тонна, Казакстанга 134,4 миң тонна, Кыргызстанга 40 миң тонна, Россияга 350 тоннадан ашык эмес өлчөмдө ташылып келген кумшекер бажы алымынан бошотулат. ЭЭП белгилегендей, комиссиянын кеңешинин чечими расмий жарыялангандан тартып 10 календардык күндүн ичинде күчүнө кирет. Эске сала кетсек, азыр ЭЭПке кирбеген өлкөлөргө шекер ташуунун бажы алымы тоннасына $340 түзөт. Кытайдын Шанхай шаарында каза болгон 22 жаштагы кыргыз студентинин сөөгү мекенине алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 23 апрель күнү эртең менен кырсыктын кесепетинен каза болгон 1999 жылы туулган Бексултан Шадыканов сөөгү Кытайдан өлкөгө жеткирилип, андан ары жерге берүү үчүн туугандарына өткөрүлүп берилген. Эске салсак, буга чейин Сереп медиа маалымат агенттигине Бексултан Шадыкановдун апасы Анара Керимбекова кайрылып, уулунун сөөгүн Кытайдан алып келүү үчүн $25 миң акча каражаты кетерин айтып, мекендештерден жардам сураган эле. Ал эми Тышкы иштер министрлиги маркумдун жол кырсыгынан каза болгонун, алар анын сөөгүн мекенине жеткирүүгө бардык аракетин жумшаарын убадалашкан. Бексултан Шадыканов Жалал Абад облусунун кулуну, ал жакындары менен 2 жылдан бери көрүшө элек болчу. Окуучулардын арасында COVID-19 менен ооругандар катталгандыктан Бишкек шаарында 15 мектеп толугу менен онлайн окууга өттү. Бул тууралуу Борбор каланын мэриясына караштуу билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Акматова брифингде маалымдады. Анын айтымында дагы 14 мектепте айрым класстар аралыктан окуп жатат. Акматова арастагандай, учурда 45 окуучу жана 24 мугалим COVID-19 илдети менен ооруп жатат. Мектептердин баары 2020 жылдын мартында коронавируска байланыштуу толук жабылган. Кийин аймактардагы мектептер өз ишин улантып, Бишкекте жарым-жартылай салттуу ыкмада окуу башталган. Улуу жеңиш күнүнө арналган көкбөрү боюнча республикалык милдеш Талас облусунда өтөт. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук көкбөрү федерациясынан билдиришти. 2 май күнү чучугулак тартылып, милдеш 3 майда башталат. Улуу жеңиш күнүнө арналган көкбөрү боюнча республикалык турнир 3 майдан 9 майга чейин Талас облусунун Райкан Алканов атындагы ат майданында өтөт. Командалардын катышуу боюнча арыздары 30 апрель күнү саат 17:30 чейин кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Милдеш спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы жана улуттук көкбөрү боюнча федерациясы тарабынан уюшулууда. Индияда коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Акыркы 24 саат ичинде аталган өлкөдө 314.835 адамдан коронавирус аныкталган. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Керек болсо, мындай көрсөткүч буга чейин дүйнөнүн эч бир жеринде каттала элек болчу. Дүйнөлүк басылмалар тарыхый максимум деген баа беришүүдө. Оору жуктургандардын жалпы саны 16 миллион кишиге жетти. Индияда 1 миллиард 400 миллиондон ашуун калк жашайт. Март айынын аягында эле суткасына 70 миң адам илдетке чалдыгып жаткан. Апрель айынын башталышы менен ооруну жуктуруп алгандардын саны кескин өсө баштаган. Аталган өлкөдө коронавирус жаңы мутацияга кабылганы маалым жана ал окумуштуулар тарабынан жетиштүү иликтене элек. Бирок оору жуктуруп алгандардын саны кескин өсүп кеткенинин себеби бул эле эмес деп жатышат. Жылдын башында сутка ичиндеги статистиканын көрсөткүчү ылдыйлап
баштагында калктын көпчүлүгү талаптарды аткарбай бийлик массалык иш-чараларды өткөрүүгө да уруксат берип койгон. Индияда бейтапканаларда дээрлик орун жок. Өлкөнүн ири шаарларындагы ооруканаларга 80% жык толуп, реанимация бөлүмдөрүндө бош керебет калган эмес. Жогорудагы антирекорддон тышкары дагы бир кейиштүү кабар. 22 апрелде Индияда коронавирустан каза болгондордун эң көп саны катталды. Тагыраагы 2023 киши көз жумду. Ошону менен бирге коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 132 миллиондон ашты. Учурда өлкөдө жергиликтүү Коваксин, Ковешелейт жана Орусиянын Спутник В вакциналары менен эмдөө өнүктүгү жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи KG сайтынан окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.